Экинчи суроо мектепке спорт зал деп канча аракет кылдык, айылга бала бакча деп аракет кылдык. Бирок биз жазып барган проект эч жерге өтпөйт да. Анткени биз МЧСтин заключениясы чыгып калган айылбыз да. Бул айылда жашаганга мүмкүн эмес деп. Неге? Бизде ошондой. Ушундай убагында бирөөлөр кыйындарыбыз жалдырап жүрүп зор кошуга киришкен да сууду алыш үчүн. Ал эми 24 миңден убагында суудан алганбыз, биз ушу менен өмүр бою төлөбөй тургандай болуп түшүнүк болгон да адамдарда. Аны төлөп бүтүшкөн да бүгүн. Суданы алып бир жака көчөбүз дегенсиңер да. Ооба. Жер бергенби? Ооба. Берген. Берген, барбай калып калышкан. Эми Ал жерди кайра өткөрүп бергенсиңерби? Айыл жерде анчамчалар жашап калды. анчамчалар жашаган. Эми ушунун да бир варианттары барбы балким, шуну МЧСтин заключениясын чыгарып койсо, биз деле эл катары. Не үчүн силерге? Мен- Жок, Али, мен мындай деп айтам да. Илгери. 10 жыл, 20 жыл болуп калды. Мен мындай деп айткым келет. Биз жашаганга мүмкүн эмес деп койгон. Анан жашаганга мүмкүн эмес болгон жерге жана сен айтып аткан чоңдордун баардыгы келет да. Шайлаганга мүмкүн да. Анан жашаганга мүмкүн эмес. Ушул нерсени мен дайыма айтып келем да, чыркырап айтып келем. Ар бир келген талапкерге чейин айтам да. Анан ошого ушу маселени да бир караштырып көрсөң болобу деген. Шайлоочусу бар? Ооба. Бар болот. Анан кийин эле Максвелдин немеден чыгып калат да бул нерсечи. И плюс али мындай. Кызыл китеп деген жок. Айылдагылардын бардыгы. Tamam. Тамак.